Gastор. Çerekteşçi bizden 25 jildigen maramdap turgan uçurda Kirgiz Respublikasında Amerika Kajmöstetarının elçisi balu men uçun abdan çon simik. Kirgiz Respublikası menen bogon ünik tüştügübüz özara işinin tindik ormat jana tüşününün üstünde egizdelgen. Amerika Koşma Ştattары 1991-жылдын 26 декабрында Кыргыз Республикасынын эгемендигин таанып, 1992-жылдын 1 февралында Бишкектин Эркиндик бульварында өз элчилигин ачкандан бери эки өлкөбүз Кыргыз Республикасында жана жалпы аймакта тынчтык, туруктуулук жана гүлдөп өнүккөн жашоону колдогон бекем мамиле түзүштү. Мамлекеттик катчы Джон Керри анын 2016 жылдагы Кыргызстандын эгемендик күнүнө арналган билдирүүсүндө айткандай, бүгүн Кыргызстан Борбордук Азиядагы демократиялык лидери. Бир тууган демократиялар катары Америка Кошмо Штаттары менен Кыргыз Республикасы акыркы 25 жылда көптөгөн баалуулуктарды бөлүшөт. Ушул узак жана гүлдөгөн мамилелерибиздин аралыгында Америка Кошмо Штаттары саламаттыкты сактоо, айыл чарба, экономикалык өнүгүү, мамлекеттик башкаруу, коопсуздук жана билим берүү тармактарындагы программаларга жана жардамдарга $2 миллиард саттады. Кыргыз Республикасы менен болгон өнөктөштүгүбүз миллиондогон жарандардын жашоо сапатын жакшыртууга жардам бергенине биз сыймыктанабыз. Билим берүү тармагындагы аракеттерибиз университеттерге окуучулардын жетишкендиктерине жараша кабыл алуу калыс системаны камсыз кылууга багытталган. Ошондой эле мектептердин тескөө башкаруусун жакшыртып, жана мектепке чейинки жаштагы балдардын китеп окуу программаларын иштеп чыгууга жетишкен. 7 жылдын ичинде USAID тарабынан колдоого алынган айыл чарба продукциянын сатуучулары сатуу көлөмүн $2 миллион $45 миллион чейин көбөйтүштү. Ошондо рахмат АКШ өкмөтүнүн колдосун таап, USAID-тин колдосун таап, $7 миллион бөлүнгөн. Ушул азыркы берилип аткан техника, аппаратура он чарбага берилип атат. Саламаттыкты сактоо тармагындагы кызматташтыгыбыз кыргыз үй-бүлөлөрдүн туура тамактануу, боюнда бар энелер менен төрөлгөн ымыркайларга кам көрүү тууралуу билим берүү жана кургак учукту алдын алуу боюнча программаларын иштеп чыгууга жардам берген. 25 жылдын ичинде ортобуздагы мамилелерди тажрыйба алмашуу, туризм жана билим берүү программаларынын жардамы менен өркүндөтүп, элдерибиздин ортосундагы көп сандаган байланыштарды бекемдеп келүүдөбүз. 1993 жылдан бери Тынчтык корпусунун 1000 ыктыярчысы Кыргыз Республикасында кызмат өтөгөн. Кыргыз кесиптештери менен бирге жашап, жанаша иштеп, ыктыярчылар мектептердин жана жогорку окуу жайлардын англис тил мугалимдеринин кесиптик мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатышты. Алар жаштар менен иштеп, алардын лидерлик сапаттарын жана ишке даярдыгын өнүктүрүшүп, жерлердеги элди дени сак жашоого үгүттөп келишет. Андан тышкары 5000ден ашуун кыргыз жараны Fulbright, Юград жана мектептин жогорку класстарынын окуучуларына багытталган Flex программасы сыяктуу АКШ өкмөтү тарабынан түзүлгөн түрдүү алмашуу программаларына катышкан. Жыл сайын АКШ элчилиги уюштурган музыка, спорт жана башка маданий иш-чаралар миңдеген кыргызстандыктар тарабынан кубаныч менен кабыл алынат. Бишкек, Жалал-Абад, Кант, Каракол, Ош, Нарын жана Таластагы 7 америкалык борборубуз үзгүлтүксүз англис тилин экинчи тил катары окутуу, фильм көрсөтүү, китеп берүү жана башка маданий программаларды алып барат. Жалгыз гана Бишкектеги борбор жылына 80 000ден ашуун келүүчүнү тейлейт. 2015 жылы элчилигибиздин жаңы имаратынын ачылышы Америка Кошмо Штаттары менен Кыргыз Республикасы жана анын эли ортосундагы бекем мамилелерибизди дагы да өнүктүрүү жана үзгүлтүксүз колдоо көрсөтүү ниетибиздин бирден бир белгиси катары саналат. Биз дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышып, өз ара алакаларыбызды тереңдеткенибиз менен сыймыктанабыз жана бай көчмөн маданиятын урматтап, таймаштарга АКШнын спортчулары жигердүү катышканына сүйүнүп жатабыз. Албетте көчмөн ковбойлорубуз көкбөрү ойноп көрөлү деген эр жүрөк аракети менен күйөрмандарга кыйла таасир калтырышты.
Hey, Kyrgyzstan! Thank you for having us. Congratulations on 25 years of independence. We're happy to celebrate 25 years of partnership between the U.S. and Kyrgyzstan. Ошондой эле биздин мамилелерибиз аймактык байланыштарды күчөтүү аркылуу экономикалык өсүшкө багытталган дипломатиялык диалогтун жана жалпы маселелерди чечүү үчүн Борбор Азиядагы күч аракеттерди бириктирген жаңы аянтчасы C5+1 деп аталган формат аркылуу бекемделген. Америка Кошмо Штаттары Кыргыз Республикасынын элине жана өкмөтүнө өнөктөштүгү үчүн абдан ыраазы. Бишкектен баштап Ысык көлдүн жээги Баткен жергесине чейин Кыргызстанда өткөргөн убактымды жылуу сезимдер менен эскерем. Баарыңыздарга алдыдагы жылдары тынчтык, ден соолук жана эсенчилик каалайм. Кыргыз Республикасы жөнүндө ойлонуп жатканда, мен дүйнөдөгү эң айкөл, эркиндикти сүйгөн кыргыз эли жөнүндө ойлойм. Кыргызстанды келечекке, 21-кылымды көздөй алып бараткан баарыңыздар жөнүндө ойлойм. Жана алдыдагы көптөгөн жылдар бою эки тараптуу мамилелерибиз бекемдейт деп ишенем. Кыргызстандыктар өткөн жылдардын арасында узун жол басып өткөнү айкын. Кыргызстан калыптанган татаал электоратка ээ болгон мамлекет. Алдыдагы 25 жылда да Кыргызстан олуттуу ийгиликтерди багындырат деп ойлойм. Сиздин кооз өлкөңүздө өткөргөн убакыттын ичинде калыптанган элестер менин жана менин жубайым Мониканын жүрөгүндө. Азыр дагы 15 жыл өткөн соң жылуу сезимдерди козгоп турат. Мен Кыргызстанда өзүмдүн өлкөмдүн өкүлү боло алгандыгым үчүн сиздерге ыраазымын. Конокторуңузга меймандостук, сый мамиле кылып, ушул кереметтүү жер менен тааныштырганыңыздарга чоң рахматымды айтам. Кыргыз эли мен көргөн эң шайыр, эмгекчил, ак көңүл элдердин бири. Ушул маанилүү күндө өзүмдүн, жолдошумдун, кызым Кристинанын жана ушул мезгилде мени менен чогуу жүргөн кесиптештеримдин атынан сиздерге бардык жакшылыктарды каалайм. Алдыдагы 25 жыл мындан да жакшы болот деп терең ишенем. Рахмат. Жалпы келечегибизге үмүтчүбүз эч качан ушунчалык чоң болгон эмес. Америка Кошмо Штаттары менен Кыргыз Республикасынын ортосундагы бакубаттуулук жана тынчтык тарыхы көптөгөн жылдар бою уланат деп мен жана Акаши элчилигинин курамы терең ишенебиз. Бирге иштеп чоң ийгиликке жетебиз деп терең ишенебиз. Чоң рахмат. Жаркын келечек курууга багытталган шериктештигибиз мындан ары улана берсин. 25 жылдын ичинде өзгөрбөгөн жалгыз максатыбыз Кыргыз Республикасынын ийгилиги.